Тоң районунда кылмыштуулукка каршы күрөшүү максатында тараптуу аракеттер көрүлүп келет. Кылмыш жообуна тартылып, мөөнөтүн өтөп келгендер үчүн да камкордуктар арбын. Аларды жумуш орду менен камсыздоо, паспорттары жокторго паспорт алып берүүгө жардамдашуу, материалдык жактан колдоо көрсөтүү жагы дагы жакшы жолго коюлган. Пробация кызматкерлери мына ушул багытта тынымсыз иштеп жатышат. Кененирээк сөз кабарчыда. Тоң району боюнча 33 адам пробациялык каттоодо турат. Анын ичинен 3 аял. Булардын баары көзөмөлдөн сырт кетишпейт. Белгиленген мөөнөттө каттоого келип турушат. Акчалай жардам алгандар да бар. Кээ бирөөлөрүнө тамак аштан дагы кайрылган учурлар бар. Кай бирлеринин паспорттору жок. Алар үчүн мыйзам чегинде иштер жүрүп, паспорттуу болушту, жумушка орноштуруу, юридикалык, социалдык жактан жардамдар берилет. Газ ширетүүчү, компьютердик билим алгандар болду. Ушул бүгүнкү күндө Тоң району боюнча пробация органынын каттоосунда 33 кардар турат. 30 эркек киши, 3 аял киши. Ошон баары эле убагы менен келип каттоого көзөмөлдөн жашырынгандар жок. Баары келип атышат. Айта кетсек, ушу жыл башынан бери абактан шарттуу бошоп келген кардарыбызга Казакстан айыл өкмөтү бир жардам көрсөттү. 3000 сом акчалай берилди. Андан сырткары эки айыл өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлдү, гуманитардык. Суу май 1,5 миң өлчөмүндө жардам көрсөтүлдү. Бардыгы эле жеңил жетпи кылмыш кылгандар өңдөө. Бирок кылмыштын оор жеңили бирдей. Колдон келсе, мындай кеселден оолак болсо жаман болбос. Бирок айтуу оңой, айла жоктун иши. Ким эле баласын ушундай жоосунсуз жорукка барышын кааласын. Ушул өңдө азаптын айынан канчалаган эненин чачы агарып, жүзүн бурушпасты. Балдарынын кайгысын тартып жүрүп өтүп кеткендери деле жок эмес. Минтип, алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иш алып баруу кылмыштуулукту ооздуктоого өбөлгө түзөөрү ырас. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын да чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ушундай окуу жайларга киргизип атат, билим алганга жардам берип атышат, профессия алып атабыз. Ошол бүгүн да ушундай чогулуш болуп, ушу жеткиликтүү маалыматтарды берип турушат, постоянно ушундай жакшы. Биз Тоң районунун пробация органынын кардарларына жыл сайын маалымат беребиз, консультация беребиз, өзүбүздүн активдүү иш-чараларга тартабыз. Мисалы алсак, быйылкы жылы марттан баштап, мына 1 марттан баштап биз кардарларды коомдук ишке жана кесиптик окутууга тарта баштадык. 2 кардар газосварка, газ электр ширетүүчү кесибине окуй баштады. 1 кардар оператор персонального компьютера кесибине тартыла баштады. Бардыгы биригип каттоодо 6 клиент каттоодо турат. Кырсыктап келген адамдын баары эле коомго жат болбош керек. Алардын ичинен бөөдө кырсыкка кабылгандары көп. Ошондуктан улам буларды коомго аралаштырууда эч кандай чочулоо болбошу зарыл. Колдон келишинче материалдык жактан жардамдар берилбесе да, моралдык колдоо көрсөтүү керек деген мезгил көрсөтүп отурат. Гүлжан Кыдыралова, Данияр Акунов, Нурлан Асанов, Тоң районунан.